Бийликте жанып турган нурум барда, көөдөндө көмөкөйдө ырым барда, аңтарып сыр жашырган алысканы, кайрылам кайрымы жок кылымдарга. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналат. Сабагыбыздын темасы баатырларга күбөлүк таазим. Максаты атамекенди коргоо ар бир атуул үчүн ыйык экенин түшүндүрүшөт. Окуучулардын патриоттук сезимин ойготуп, эр жүрөктүүлүккө, сезим-талдуулукка үйрөтүп, согушка катышкан ардагер аталарды, энелерди сыйлоого, урматтоого, эркектерин унутпоого тарбиялашат. Жаткан элиме душман келип кол салды, СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Мындан 75 жыл мурда 1941-жылдын 22 июнунда таңкы саат 4-тө фашисттик Германия Советтер Союзуна күтүүсүздөн кол салган. 4 жылга созулган кандуу согушта Советтер Союзу миллиондогон аскерлеринен жай турмушунан ажырап, бир канча шаар, айылдар тып-тыйпыл болгон. Апаатта миңдеген жарандар дайынсыз жоголгон. Кыйынчылык, жоготууларга карабай, Советтер Союзунун аймагында эле эмес, дүйнөдөгү фашизмди жеңүүгө кыргызстандыктар да салымын кошкон. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинен 1000ге чукул аял болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Узатышты ыйлап сыздап энелер, өз балдарын көз жаш менен өлүмгө, курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Өмүрлөрүн тобокелге салышып, кан согушка апалар да барышкан, эр жүрөк жоокерлердин жанында бирге болуп жараттарын танышкан. Бул атамекендик согушта Кыргызстандан 150 миңден ашуун жоокер орден, медалдар менен сыйланып, 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер Даңк орденинин 3 даражасы менен сыйланган. Алардын ичинен 8 жоокер Даңк орденинин 3 даражасын тең алган. Көптөз жаткан элиме душман келип, СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты, ыйлап сыктап энелер. Курман болду, баатыр болду неченде, жашасын деп күнсүз жыл өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолбош жүрөк жоокерлердин жараттарын танышкан. Жеңиш жер дүркүрөп чыгат үн, жеңиш 4 жыл бою күткөн күн, жеңиш дуусун тиккен кесе Берлинге, фашизмдин ичер суун бүткөн күн. Ата журтун жоодон сактап кала алган, кан майданда жан беришип жана алган, улуу жеңиш аталардын төгүлгөн, кандарынын эсебинен жаралган. Ушул бейпилдикти берген эр азаматтарга түбөлүк таазим, эрдигиңер эч качан унутулбайт. Улуу жеңиш майрамыңыздар менен. Танк алдында тайманбастан барышкан, эл жер үчүн душман менен атышкан, эч тайманбас биздин баатыр аталар, элибизге жеңиш менен кайтышкан. Бизге ушул бейпилдик турмушта алып келген эр жүрөк баатырларыбызга түбөлүк таазим. Бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен.
алыстагы от болуп көрүнчү эле араң жанган чок болуп өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз жеңиш күнүн жакындатып алганбыз бул жеңиш күн майрам